Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы, жаңы тарых предмети 8-класс, даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Россия мамлекети 17-18 кылымдарда. Бүгүнкү сабагыбызда 17-18 кылымдагы Россия мамлекетиндеги коомдук, саясий жана экономикалык өнүгүү, абсолюттук монархиянын калыптанышы жана 17-18 кылымдагы Россиянын тышкы саясаты менен маданияты тууралуу маалыматтарга ээ болобуз. 17-18 кылымдагы Россия мамлекетинин коомдук, саясий өнүгүүсү. Иван IV Грозный өлгөндөн кийин 1584-жылы анын уулу Федор Иванович орус падышасы болуп калды. Ал Рюриктер династиясынан чыккан акыркы падыша эле. Федор Иванович падышалык тактыга отурган мезгилден тартып Михаил Федорович Романов падыша болуп шайланганга чейинки мезгилди кымкылт учур деп атайбыз. Жана мураскери жок падыша Федор Иванович каза болгондон кийин 1598-жылы Борис Годунов падыша болуп дайындалган. 17-кылымда Россиянын абалы начарлай баштаган. 1601-1602 жылы түшүм болбой калган жана ал нандын баасынын өсүшүнө алып келген. Ошондой эле Россиянын айрым борбордук бөлүктөрүндө каптаган эпидемия дагы өлкөнүн абалынын начарлашына шарт түзгөн. Түзүлгөн оор кырдаалдан чыгып кетүүнүн чараларын көргөн менен ал эч кандай натыйжа берген эмес жана натыйжада элдин нааразычылыгынын туулушуна алып келген. Жана ал бир канча көтөрүлүштөр менен коштолгон. Алардын ичинен эң ириси бул дыйкандардын көтөрүлүшү Иван Болотниковдун жетекчилигинде 1606-1607 жылы болгон. Бул көтөрүлүш өзгөчө мааниге ээ. Ошондой эле өзгөчө чоң аймакты камтыган. Буга 70-ке жакын шаарлар кирген. Ошондой эле Россиянын түндүк батышын жана түштүгүн, төмөнкү жана ортоңку Волга боюн камтыган көтөрүлүш болгон. Бул көтөрүлүшчүлөр Василий Шуйскийдин аскерлерин кыйратышып, Москваны камалоого алышкан, бирок иш-чара чыр-чатактар бири-бири менен келишпестиктерден улам Тулага чегинүүгө аркасыз болушкан. Туланы 4 ай бою камалоонун натыйжасында көтөрүлүшчүлөр жеңилип, көтөрүлүш басылган. Дал ушул учурда кокусунан тирүү калган Дмитриймен деп атаган качкын монах Григорий Отрепьев поляк шляхтасынын жардамы менен Москваны карай жөнөгөн. Польшалык магнаттардын максаты мында Россиянын бир канча аймактарына ээлик кылуу болгон. Бирок 1605-жылы Борис Годуновдун кокусунан каза болуп калышы бул нерсе үчүн оңтойлуу шарт түзүп берген. Анткени армиянын бардыгы жалган Дмитрий тарапка өтүп кеткен. Бирок жалган Дмитрий өзүнүн туура эмес саясатынын негизинде элдин колдоосунан ажырап калган жана 1606-жылы май айында көтөрүлүш болуп, аны тактан кулатышкан жана өлтүрүшкөн. Боярин Василий Шуйский падыша болуп шайлангандан кийин, бирок ошол эле учурда Польшадан дагы жалган Дмитрий II келген. Натыйжада Польша менен орус тартын ортосунда салгылашуу болгон. Жалган Дмитрий II жеңилип калган жана Калугага качып кетип, ошол жакта өлтүрүлгөн. Бирок ошол Польша менен болгон согушта жакшы жыйынтыктарды көрсөтпөгөндүгү үчүн, жеңилүүлөргө дуушар болгондугу үчүн орустар боярин Василий Шуйскийге каршы кудум уюштурушат жана аны тактан кулатышат. Андан кийин поляк королу Сигизмунд III баласы Владиславды такка алып келтиришет. Ошондой эле мындан сырткары, поляктардан сырткары Россиядан Псковду, Новгородду жана түндүк батыш жана түндүк областтарды ээлеп алуу максатында шведтер дагы интервенциялык же болбосо басып алуучулук саясатын баштайт. Мына ушул нерсе орустардын бул нерсеге каршы күрөшүнө себеп болот. Натыйжада 1611-жылы ополчение түзүлөт, бирок ополчение иш-чара чыр-чатак келишпестиктерден улам таркап кеткен. Элдик көтөрүлүш, бүткүл элдин көтөрүлүшү бул негизги борбору Нижний Новгород болуп калган. Анда Минин жана Пожарский жетектеген экинчи ополчение түзүлүп, ал ополчение Москваны камалоого алып, натыйжада Москваны ээлешкен жана 1613-жылы Михаил Федорович Романов Россиянын падышасы болуп дайындалган. 1617-жылы Швеция менен келишим түзүлүп, ага ылайык Россияга бир катар жерлер кайтарылып берилген. Ошентсе дагы поляктардын жана шведтердин басып алуулары Россияга өтө чоң зыяндарды алып келген.
Ошондой эле бул оор кырдаалга карабастан Россия мамлекети өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сактап калды жана 17-кылымда өнүгүүнүн жаңы жолуна түштү. 17-18 кылымдагы Россиянын экономикалык абалы. Россиянын аянты 17-кылымдын башына карата 2 эсеге чоңойгон. Калкынын саны болсо 10,5 миллионго жеткен. Шаарлардын саны 335ке жетип, алардын эң ириси Москва, андан кийин Новгород, Псков, Ярославль, Казань, Калуга, Астрахань, Тула, Нижний Новгород шаарлары кирген. Ошондой эле башыналык чарба болгон. Бул Россиядагы экономиканын негизин түзгөн. Мында натуралдык чарба үстөмдүк кылган, дыйкан феодалдын менчиги деп эсептелген жер үлүшүнө ээлик кылат жана дыйкан үлүштү иштетүү укугун алуу үчүн наброк төлөйт же барышынада иштеп берет. Ошондой эле дыйкан феодалга жеке көз карандылыкта турган. Жер иштетүү техникасы жана эмгек куралдары Россияда бир кыйла батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып жөнөкөй болгон. Кол өнөрчүлүктө бир кыйла жылыштар болгон, ошондой эле мануфактура пайда боло баштаган. Булардын бардыгы капиталисттик мамилелердин пайда болушунан белгилери болгон. Ошол эле учурда Россия Азия жана Европалык мамлекеттер менен соода байланышы күчөткөн. Ошондой эле ички соода дагы өнүккөн. Анын негизинде улуттук рынок түзүлгөн. Жогорудагы белгилердин бардыгы капиталисттик мамилелердин түптөлө баштагандыгынан белги берип турган. ПДГ ыкы-тыйкылык жана ошондой эле бытырандылык, бийлик талашуу мунун бардыгы абсолюттук монархиянын бекемделишине алып келген. 1649-жылы мыйзамдардын мамлекеттик жыйнагы кабыл алынган, аны собордук уложение деп атайбыз. Жана бул мыйзамда негизинен падышанын, феодалдардын укуктары корголуп, алардын ошол учурда коомдогу орду бекемделген. Падышалык бийликтин күчөшү менен чиркөө бийлиги начарлай баштаган. Анткени бул учурда чиркөөлүк кызматтын биримдиги болгон эмес. Патриарх Никон чиркөөлүк реформаларды кабыл алган, бирок ал чиркөөнүн экиге бөлүнүп калышына себеп болгон. Ошол эле учурда Никон өзүнүн ошол өлкөнүн ичиндеги ички жана тышкы саясий иштерге аралашкандыгы үчүн аны Земствол собор патриархтыктан ажыратып, сүргүнгө айдап жиберген. Падыша Алексей өлгөндөн кийин 1682-1696 жылдары ош тактысынын балдары ээлеген. Анын балдары жаш болгондугуна байланыштуу алардын эжеси София башкарып калган. Бирок бул Софиянын жана Петрдин ортосунда чыр-чатактар чыгып, кутумду уюштурду деген күнөө менен София Новодевичий монастырына камалган. Көп өтпөй 1696-жылы Иван V каза болот жана тактын официалдуу түрдө, расмий түрдө мураскери Петр I болуп эсептелип калат. Ошол эле учурда 1611-жылы Петр I башкаруучу сенатты түзгөн жана ошондой эле анын негизинде мыйзам чыгаруу бийлиги падышага таандык болуп калган. Ал ошол эле учурда өлкөдө приказдарды жоюп, коллегаларды киргизген жана бир канча реформаларды жүргүзгөн. Ошол эле учурда Петр I мамлекеттик бийликтин диндин үстүнөн үстөмдүк кылуусуна жетишкен жана 1721-жылы натыйжада Россиядагы падыша, ошол эле учурда сенат Петр I өзүн император деп жарыялап, Россия империя болуп калган. Петр I 1672-жылы туулган, ал 10 жашында такка келген жана өлкөдө бир канча реформалардын жүрүшүнө түрткү болгон. Россиянын 17-кылымдагы тышкы саясаты негизинен кымкылт мезгилде жоготкон аймактарды кайтаруу алуу болгон жана ошондой эле поляктар менен бир канча тынчтык келишимдер түзүлгөн. Ошондой эле ошол 17-18 кылымдагы негизги окуя катары бул Швеция менен болгон түндүк согушу. Түндүк согушу бул 21 жылга созулган. 1700-жылы башталып, 1721-жылы аяктаган. Россиянын жеңиши менен аяктаган жана бир канча аймактарды өзүнүн кошуп алуусуна себепчи болгон бул окуя. Ошол эле учурда тышкы саясатта Түркия менен Россиянын ортосунда дагы бир канча согуштар болуп, ал дагы тынчтык келишими, Күчүк Кайнар келишимин түзүлүшү менен аяктаган жана анын негизинде Түркия Россиянын басып алган аймактарын, Россиянын ээликтерин таанууга аргасыз болгон. 1783-жылы Россия Крымды өзүнүн аймагы катары
жарыялаган. Сырткары 1768 иш жүзүндө Польша Россиянын вассалы болуп калган. Башкача айтканда, Россиянын аймагы күндөн күнгө кеңейип, Россиянын күч кубаты күндөн күнгө арта берген. Ошондой эле тышкы саясатта өзгөчө француз революциясына каршы Россия, Англия жана башка антифранцуздук коалициялар менен биргеликте иш алып барган жана бул антифранцуздук коалицияда Россия каржы жагынан бир канча колдоолорду көрсөтүп турган. Россиянын 17-18 кылымдагы маданиятта өтө чоң өзгөрүүлөр боло баштаган. Маданиятта өзгөчө диний эмес көрүнүштөр ачык байкала баштаган, географиялык билимдер өнүккөн. Ошол эле учурда адабиятта жаңы тармактар, жаңы жанрлар пайда болгон. Алсак сатира сыяктуу. Андан сырткары 1634-жылы алгач букварь басылып чыккан, алифбе биздин тилде алганда. Ошондой эле мурда чиркөөлөрдө же болбосо дин кызматкерлери балдардын сабатсыздыгын жойгон болсо, эми официалдуу түрдө мектептер ачыла баштаган. Петр Бирдин атайын буйругунун негизинде 1725-жылы мамлекеттик бюджеттин каржыланган Петербург илимдер академиясы түзүлгөн. Окуу китептер, календарь пайда болгон. 1708 жылдан тартып китеп басып чыгаруу үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандык ариф жана араб цифрасы киргизилген. Агартуучулук идеяларынын негизги өкүлдөрүнүн бири бул Новиков, андан сырткары Ломоносов сыяктуу илимпоздор Россияда илимдин, билимдин өнүгүшүнө салым кошушкан. Андан сырткары адабиятта Карамзин, Капнист, Державин сыяктуу өкүлдөрдүн чыгармалары өзгөчө мааниге ээ болгон. Ошондой эле Россияда 18-кылымда скульптурада Шубиндин чыгармалары өзгөчө атактуу болгон. Андан сырткары живопись, орус портреттик живописи дагы өнүккөн. Билим берүүнүн өнүгүшү, элдик мектептердин санынын өсүшү жана билим берүүдө сословиеликтин бекемделиши менен коштолгон. Андан сырткары архитектура өнүккөн. Ошондой эле эң негизги эскерип кете турган нерсе бул ошол 18-кылымдарда Ярославлдык көпөз тарабынан биринчи туруктуу иштеген орус театры негизделген. Азыр болсо балдар 17-18 кылымдагы батыш Европа өлкөлөрүнүн ичинен Англиянын жана Россиянын коомдук саясий түзүлүштөрүн салыштырып көрсөк. Алсак, биринчи Россия 1649-жылы биз азыр эле окудук. Падыша сарайынын ар намысы православияны коргоо мыйзам кабыл алынды, же болбосо собордук уложение кабыл алынды жана ага ылайык феодалдардын жана ошондой эле монархтын бийлиги корголуп атат. Ошондой эле жер ээлөөчүлүк феодалдык таптын артыкчылыгы катары бекемделген. Башкача айтканда, дыйкандардын жер ээлөөчүгө карата көз карандылыгы бекемделип атат. Ошондой эле абсолюттук монархия бекемделип атат 1649-жылы. Ал эми Англияда 1649-жылы абсолюттук монархия кулатылып атат, республика орнотулуп атат, феодалдык айрым тартиптер жоюлуп атат жана үчүнчү абсолюттук монархия жоюлган жана мыйзам чыгаруу органы парламент болуп калган. Мындан биз байкасак болот, бул Россиянын коомдук саясий өнүгүүсү айрым батыш мамлекеттердин өлкөлөрүнө караганда бир канча айырмачылыктар менен коштолгон жана капиталисттик мамилелер башкача мүнөздө пайда боло баштагандыгын байкасак болот. Тапшырма балдар. Биринчи суроо. Россиядагы маданий өнүгүүнүн жана батыштагы маданий өнүгүүнүн окшоштуктарын белгилегиле. Экинчи, 17-кылымдагы Франциядагы саясий экономикалык абал менен Россиядагы саясий экономикалык абалды салыштырып системалуу түрдө көрсөткүлө. Муну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.